Шайлоого чыгып калсаңыз дейт, аягына чейин күрөшөсүзбү? Кыргыздын сөзү менен айтпай, монголдун сөзү менен айтсам жакшы болсо керек, Чингис Хандын сөзү менен. Коркосуңбу баштаба дейт. Баштадыңбы коркпо дейт. Эмне үчүн ушул мезгилге чейин айтпай атам? Айткандан кийин артка кайтыш кыйын. Гейлер чыгып алды. Азыртан жарыя кылып алды. Эмне үчүн алар чыкты дагы сиз чыкпай атасыз дейт. Мына айылдан келгенсиңерби? Айылдагылар билесиңер да. Ал мезгилде таятаңар, чоң атаңар тоок кана каерде болот? Коронун четинде болот да. Тоок кананын жанында эмне болот? Ажаткана болот. Ажатканага эмнени илип коет? Бир лампочка илип коет. Эмнеге? Башак таарат алганы барып калганда дейт. Таң ата элек багымдакка таарат алганы барганда светти күйгүзөсүн. Анча мынча шустрый тоокто какылтап түшүп кетет, жарык келип калды. Таарат алып бүтүп өчүрөсүн, турат да каяка кетишин билбейт. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар. Парламенттик шайлоолорго окшоп добушуңузду коргой албай, сизге ишенип, артык шайлоочуларга үн ачпастан артка чегинип калбайсызбы дейт. Мен 3 жолку шайлоодо көрсөттүм. Урматтуу боордоштор, 3 шайлоодо көрсөттүм мен. Напсини тыйдым. 3 шайлоодо ак таяк, көк таяк болгонго жол берген жокмун. Көрдүңүздөр өзүңүздөр. 3 шайлоодо тең. Президенттик шайлоодо, 2 парламенттик шайлоодо. Жогорку сот биз өттүк деп турган жерде өткөн жоксун деген жыйынтык чыгарып берди. 1-май райондук соту бүтүн Кыргызстан өттү деген жыйынтык чыгарды, чакырып алып иштен айдады сотту. Сотту конституция боюнча эч ким иштен айдай албайт. Бирок айдады. Мына Кыргыздын соту бүгүнкү күндө, Кыргыздын бийлиги. Анан аягына чейин дегенди кандай түшүнөсүңөр? Аягына чейин деген бул ак көк болуп таңташ талканын чыгарыш. Мана Бекмамат Осмонович Раматылов экөөбүз Абсамат Масалиевичтин ишенимдүү кишисиrik. 95-жылы президенттик шайлоодо жеңишке жетип турган кезинде, 58% алып турган кезинде биз кирдик да кабинетине. Чыгың Абсамат Масалиевич, чыгыңыз. Эл күтүп атат дедик. Тиги киши кетип калган, эсиңиздерде бар. Жаштар билип эсиңиздер. Кетип калган Москвага, бүттү деп. Ошондо Абсамат Масалиевичтин бир сөзү мен ошондо жаштык жалым менен жаман көргөнмүн. Бүгүнкү бийиктик менен, бүгүнкү иман менен мен Масалиевди эң туура кылган. Себеп ал шайтанды уткан. Акаевди эмес, шайтанды кошуп уткан. Эмне үчүн? Азыр айтып берем. Эгер мен чыгып алсам, тиги киши өзүнүн тарабын чыгарса, ак таяк, көк таяк болуп мушташып кетсе, бирөөнүн баласы набыт болсо, бир эне ыйлап турган болсо, мен ошонун көз жашын карап отурган тактым курусун деген. Бул деген неге шайтанды кошуп утты деп атам? Шайтан ичинде айтып атат: чык. Чык. Чык, эл күтүп атат дейт. Ал киши чыгары менен сөзсүз кыйроо болмок. Ошону менен шайтандын баспасасына берилбестен өзүнүн напсисин тыйып, болбосо бийлик деген жаман нерсе. Бир даамын тартып калган кишиге бул кумар. Андан баш тартышы кыйын. Ошон үчүн кеткиси келбей калат көбү. Көчмөндөргө барып иштеп калууңузга эмнесе, сизге ким сунуштады ал кызматты? Мигранттарга кандай аткарыла турган точный программаңыз дейт. Расул деген иним агам бериптир. Биринчиден көчмөндөргө мен дүйнөгө жар салайын дедим. Батыш маданияты, чыгыш маданияты бар деп коет. Жок. Эки маданиятты бириктирип турган көчмөн маданияты бар. Жар салдык, таанылдык, көрсөттүк. Көчмөн маданияты улуу маданият. Кайышты кайыш кылып тапкан биринчи ошол көчмөндөр. Дөңгөлөктү тапкан биринчи көчмөндөр. Астрономияны изилдеген ошол көчмөндөр. Географияны изилдеген көчмөндөр. Биз кемчонтойлугубуз менен өзүбүздү өзүбүз көтөрө албайбыз, мактай албайбыз. Биздин
Кошунабыз көтөрүлүп кеткен болсо койчу, кече эле биз менен жүрбөдү беле. Эгер ошол башка улуттан болуп калган болсо, аптан күнгө барып пешине намаз окуп бергенге даярсың деп. Ошондой элбиз. Ошондуктан мен сыймыктанам. Ал кызматка мени ким дайындады? Нурсултан Абишевич Назарбаев дайындады. Ильхам Алиев дайындады. Гүл дайындады. И президент Кыргызстандын президенти Атамбаев. 4 президенттин макулдугу менен дайындала турган кызмат ал. Ал эл аралык уюм. Мына өткөрүп койдук эле, жакшы нерсе болот экен деп. Азыр биз жакынына жолобойбуз. Буякта. Адахан мырза куш келипсиз, кушак кылсын, ийгилик сизге. Биз сиз менен чогуубуз дейт. Рахмат. Көптөгөн кыргыздар орус, казак атуулун алышты. Алар жыргагандан алган жок. Баягы эмне үчүн баратасыз деген дагы бир себеп ушул. Мен айтып атпаймынбы? Өзүбүз бир ууч элбиз деп айтабыз. Ал уучубуздун дагы бир канчасы каяка кетти, бир Кудай билбесе башка эч ким билбейт. Биз казактар менен, биз орустар менен атуулукту бир кылган даражага жеткиришибиз керек. Бирдей даражага жеткиришибиз керек. Союздун мезгилиндегидей болуп, Казакстанда жүрөсүңбү, Россияда жүрөсүңбү, башка эч кандай бир чек болбой турган болуш керек. Айрыкча биз Россия менен кош жарандыкка сөзсүз түрдө аракет кылышыбыз керек. Биз утсак утабыз, утулбайбыз. Орустардын көзү агып аткан жок. Кыргызстанга келип атуулдук алып Кыргызстанда жашап калайын деп. Жок. Байласаң турбайт азыр. Бирок кыргыздар ошол жерде убактылуу болуп барып иштеп аткан болсо да, атуулдукту алып аткан болсо, ошолор кыргыз жарандыгын жоготпошу керек. Себеби мемлекет бул Алладан берген укук. Аны пенде бир кагаз мыйзам менен жокко чыгара албаш керек. Мигранттарга өкмөт тарабынан бир да колдоо жок дейт. Колдоо жок болгонуна сүйүнгүлө. Силер менен иши жок болуп атканына сүйүнгүлө. Силерди унутуп койгонуна сүйүнгүлө. Эстеп калса чатак болот. Мен ошону дагы бир маселе. Сиздердин жиберип аткан акчаңыздар керек кыргыз өкмөтүнө, иштеп аткан ишиңиздер керек кыргыз өкмөтүнө, шайлоого келгенде силердин керегиңер жок. Мана ошол менин алдымда азыркы бүгүнкү күндө турган бирден бир эң чоң маселе Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөн, биринчи кезекте эң көп жүргөн ушу эки мамлекет. Жүргөн биздин жарандардын конституциялык укугун калыбына келтирип койгула деп талап коюм. Шайлоого укугуңар болуш керек силердин. Мына 200 миң 200 миң кыргыз иштеп жашап аткан жерде барсам, бир жашык коюп коет. Бул деген сөз сен келбе деген сөз. Сенин үнүңдүн, добушуңдун кереги жок деген сөз. Түрктөрдү карагылачы. Атайын министрлер Голландияга, Германияга барып сурайт, түрктөрдүн баарын жыйнап алып чогулушуду. Референдумга же шайлоого катышып бергиле. Алар барат уч. Ошол Түркияда шайлоо болуп атканда, мен мына эки шайлоону өткөрдүм, көрдүм. Самолеттер тынбай учат. Шайлоочулар барат. Түрктөрдү эгер Түркияда шайлоо болуп, шайлоого катышпай койсоң, сен киши эмессиң. Сен адам эмессиң. Мамлекет сенин пикириңе муктаж болуп атканда, сен мамлекетти ойлободуң го? Мамлекеттин сага дагы, сенин дагы мамлекетке керегиң жок деп эсептейм. Мана мамлекет. Мана өзүн өзү сыйлаган мамлекет. Эч нерсесине карабастан самолет менен учуп барып, добушка барышат. А бизде жамгыр жаап койсо эле барбай коебуз. Суукта эмне бар? Барбаса өтпөй калабы. Баары өтөт да. Мен барган менен билген өткөрүп коет да. Шылтой изгенге жаман эпчилер. Ой, бул жагынан эч кишинин алдына салбайбыз. Урматтуу Мадумаров, сиз Текебаевдин камалуусун президент Атамбаев экөөңүз шоу ойну деген чынбы? Билбейм.
гыйбат болот, мындай деп айтсам. Гыйбат деген билесиңерби, оор күнөө болот. Өтө оор күнөө. Бирок Текебаевдин камалышы жөнүндө мен пикиримди айттым, көрдүңүздөр интернетте. Көп айтышты. Сиз сүйүнүшүңүз керек эле деп. Мен эч качан сүйүнбөйм. Кыргыз үйүңө жылан кирсе, оозуна сүт құйып шығарған елбіз біз. Қырғыз қоқыстан күтілбеген киши қонаққа келіп қалған болса, балдарыңды алда уктатып қойып, балдарың жей тұрған овқатты қонағыңа берген елбіз біз. Биринчи қалып бүтүп бүтпеген төшөгүндү қонақтың алдына салған қырғызбыз біз. Біз бирөө кыйналып атса, жыргап тұрғанымыз бұл наамарт болады. Наадан болады. Бұл адам емес болады. Иманың толық болбойт дейт. Эгерде сен дагы бир мусулман бир тууганыңа өзүңө каалагандай жакшылыкты кааламайынча иманың толық болбойт дейт. А иманы толық болбогону Алла өзү сактаган болсун. Мен сүйүнбөйм, мен күйүнөм. Мага ким канчалык жамандык кылбасын, тек гана Аллага инсап берсин деп коем. Бүгүн түшүнбөй атат, бүгүн билбей атат, эртең түшүнөт деп. Ошондуктан мен эч кимге каалабайм. Ким болсо дагы эч кимге каалабайм. Сиздер мындан 6 жыл мурун Ош областында Келдибек Өрташиев үчөөң айткан убадаңарды аткарбадыңар. Не себеп болду? Же шайлоого жакын убада бере бересиз? Не деген убада бердик биз? Биз үчөөбүз убадабызды бере элекпиз. Биригебиз дедик эле, мына бириктик. Андан башка убада бере элекпиз. Мен негизи убада бербейм. Ошон үчүн мени кээ бир партиялаштарым жаман көрөт. Элге окшоп ооба деп кое бербейсизби? Жок деп эле турасыз дейт да. Не деген суроо берет мага? Биздин айылга фап салып бересизби дейт. Жок. Мектеп куруп бересизби? Жок. Спорт зал куруп бересизби? Жок. Кантип куруп бересиз? Эмне менен куруп бересиз? Өзүңө үй сала албай жүрсөң, анан кантип сен спорт зал курасың? Кантип? Тескерисинче, сен курасың, мамлекеттик милдеттендирип курасың. Мына баатырелер, 7 бала төлөгөндөргө баатырелерди чыгарып койдум мыйзам менен, алардын акчасын мен берип атам, өкмөт берип атат. Депутат деген милдеттендирет. Анан эле бара калып эле биздин аң сезимибизди өстүрүшүбүз керек, кыргыздар. Сезимди өстүрүшүбүз керек. Не кылат депутат? Не иш кылат? Азыркылар карагылачы, эмне деп шайладыңар? Улакты жакшы чабат экен. 5 жоргосу бар экен. Жоргосу эмне кылып берет силерге? Камогу бар экен. Же камогунан барып майда чүйдө алып атасыңар. Бир күн аласыңар. 2 сааттан кийин таштайсыңар алганыңарды. Таштаган жериңерге жийилгенип кийин басып табарыңар деп. Бирок 5 жылдык өмүрүңдү бересиң. Алмаштырасың ошого. Ошондуктан биз убада берген болсок, берелекпиз. Бергенден мен Кудай сактасын, бере албайм. Эгемендүүлүк алгандан бери 25 жыл өттү. Ошол убакыт ичинде не иш кылдыңар? Айтып бердим. Мисалы Казакстанда 25 жыл ичинде бир шаар курушту. Эгер бул жагынан алып караса, кыргыздар алдына көп кеттик биз. Канча заводдун баарын жок кылдык? Ким жок кыла алды? Канча ел Кыргызстан таштап чыгып кетти? Ким чыгара алды ошончо элди? Тура кошунабыз бар, Тажикстан деген. Биз менен соперник. Ким көп чыгарат? Казакстанды көрүп намыстанбайсыздарбы деп талант. Казакстанды көрүп мен намыстанбай эмес, Казакстанды көрүп бүтүн дүйнө суктанып атат. Бүтүн дүйнө суктанып атат. А эгер дүйнө суктанып атканда карап туруп өзүңдүн боордош калкыңа сен кубанганды билбесең, сен анда мен айткан наамарт болосуң. Мен сөзүмдүн башында айттым. Бул казак элинин бактысы. Мына ушундай мезгилде Назарбаев азыр Казакстандын эле лидери эмес, бүтүндөй түрк ааламынын аксакалы деген макамы бар. Назарбаевка бирөө сен деп сүйлөй албайт. Мына Кадырбаев. Сөзсүз түрдө намыстанасыз.
Бир сезимиң менен суктанасың, экинчи сезим менен намыстанасың. Мен ошон үчүн Нурсултан Абишевичке айттым. Ана кыргыз менен казак, ана казактар өнүккөн 50 мамлекетке киребиз деген мезгилде Бишкекте конок болуп отуруп, чай ичип отуруп, Нурсултан Абишевичке айттым мен. Бир каалоо тилек айт деди, тилегимди айттым. Жакшы программа алдыңыздар ага. Кыргыз 49-нчу болсун да, казак 50-нчу болсун деди. Мына бул неге? Айттым. Төөнүн эки өркөчүндөй деп айтылат дедим. Бир өркөчтү кесип салсам төө жүрө албайт го. Ана бир көзү казакта, бир көзү кыргыз дейт бир кишинин. Бир көзү жылап турса, бир көзү кайдан күлөт. Ол кантип ана? Ана куштун бир канаты, оң канаты кыргызда, сол канаты казак деп айтат дедим. Бир канат менен кайсы куш учат? Ошондуктан эки канат тең аман болсун да, бирибиз 49-га барып конуп, экинчибиз 50-ге конуп. Десем ордунан туруп кетти дагы, барекелде деди. Ушу сөздү мен эч бир бактырман. Рахмат айналайын деди. Тирегиңе жетти. Ошондуктан намыстанам. Мен ачык айтайын, намыстанам, уялам. Мына казак досторум бар, кейде барып калат, Бишкекке барганда мен мүмкүн болушунча Манас проспекти менен көрдүңөрбү, заматта түшүндүм. Ал Токонбаев проспектиси менен Южный магистраль менен. Анан кийин Совет көчөсүнө келип туруп Абдурахмановго Токтогулга жеткенде солго бурулуп эптеп айландырам да.